Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош шаарынын дал өзүндө жүрөм. Борбордук аянтында Москвадан атайын Элмирбек деген баласы, Орозайым деген апасын куттуктоо үчүн мага буйрук берди. Мен азыр саналуу мүнөттөрдө ошол куттуктоону сиздер менен чогуу бөлүшөм. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Каяка чыгабыз? Жака жүрөңүз. Мынакей, сиздер кимис болосуздар? Күйөө баласы. Күйөө баласы. Алдыга басып бериңиздер. Алдыга басып бериңиздер. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Орозайым эже, Орозайым эже. Саламатсыздарбы? Тынчсыздарбы мына сен? Орозайым эже ким? Сизби? Бүгүн туулган күнүңүз беле? Жок, неме. Сиздикиби? Бирок 8 мартыңыз менен деп мына ошол Элмирбек деген балаңыз бар, а? Торт атабызга карматып коюңуз. Гүл сиздики мынакей. Атайын 1 ай мурда заказ кылып, менин апамы, атам ушул программага кошуп коюңуз деп сурандым эле. Элмирбек деген баласы түз эфирде азыр байланышып коюн эле, смартфонуна чыгып койсоңуздар, сураныч. Азыр эле мен сүйлөштүм. Подвалда тартпай калат. Бир аракет кылып көрөлүчү байланыштырганга. Болбосо сыртка чыгып сүйлөштүрөбүз, а? Кандай сиздин туулган күнүңүзбү бүгүн? Туулган күнүңүз менен анда. Ооба, кандай отурасыз, кандай маанайдасыз дегендей. Канчага чыктыңыз дегендей. 74-жылкы болосу, 74-жылкы деп ушул балаңыз айтты эле, атамдын туулган күнү депчи. Бул программаны күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, азыракта билиңиз иштеп, а? Азыр билип калыштыңызбы? Эме, эже сиз бияка отурбайсызбы? Бул жака экөөңүздөрдү чогуу алып туруп, чогуу интервью алайын, Бул атыңыз ким сиздин? Сапарбай. Сапарбай эке. Бул менин энем деген программа. Бул Орозайым эжени биз баласы айткан, биз атын билебиз. Ушул 8 мартка деп арналган бул гүлү, анан ушул негизи эле программа белек. Программа белек себеп дегенде ушу Элмирбек деген балаңыз жаңы эле ушул Россия жергесине бардым эле. Апам менен атам аябай сагынып кеттим, бирок арга жок, чыдап иштеп жүрөм деп мен менен аябай көп сүйлөшөт да. Ушул күндү ниет кылып билдирди эле, азыр байланышып окшойт, эми чамасы. Ушу мага берип койсоңуз смартфонду. Кандайсыз Элмирбек мырза, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Мен азыр мына ушул сиздин ата-энеңиздин жанына келдим мынакей. Амандашып учурашып ала бериңиз, андан кийин маек алалы. Салам. Телефонду кармап сүйлөшө бериңиз. Сагындыңызбы балаңызды? Канчанчы балаңыз? Эң чоң биринчи. Эң чоң баласы. Подвал болгон үчүн жакшы. Связь жакшы болбойт окшойт. Бирок ошентсе дагы аракет кылып сүйлөшө бериңиз. Гүлдү берип коерүңүз. Эшикке чыгайын дейт. Эшикке чыксын деп алып Эже, мына ушул связь ушул Сапарбайке сүйлөшкөнчө сизден интервью алып туралы. Канча балаңыз бар, канча небере көрүп калдыңыздарбы? небере көрүп Бүгүн отуруп алып сүйлөшөйлү. 4 балам бар. 2 небере көрүп калдым, 2 уул, 2 кызым бар. Ушу мына жолдошум менен ушунча жыл, 25 жыл болду бирге жашаганыбызга. Ошо бүгүн туулган экен. Элмирзак ушинтип неме кылып коюптур сизге. Рахмат, балам өмүр узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Балам алыста жүрөт, эми ушунчалык бизди сыйлаганына чоң рахмат. Ден соолукта болсун. Берке кылчы. Деген ойлогон максаттарына жетсин. Ушу бизди сыйлап ушинткенине чоң ыраазымын балам. Рахмат. Эне бар болуңуз ушундай мээримдүү баланы тarbiyалап чоңойтуп койгон экенсиз. Монтип сизди алыста жүргөндө да, жакында жүргөндө дагы ушундай мамиле болсо керек. Алыста жүргөндө андан 5 бетер, өзүнүн айтканына караганда ата-энем аябай сагындым депчи.
Связь болуп атабы? Связь сүйлөш бүттүңүздөрбү? İşte oşayt işte. Элмирбек мырза, сиз ата энеңизге болгон каалоо тилекти айтып коюңуз, андан кийин биз интервьюларды уланта берели. Жақын. Элмир, атаңа, апаңа каалоо тилектерди айт дейт. Айта бер. Жакшы связь болбойт атышып. Мен чыгайлы мен. Подвалда жакшы. Söylüyordu. Жок, связь болуп атат. Нормально Элмир, болуп сүйлөй атат, бер. ооба. Связь болуп атат, просто Элмирбек мырза сүйлөп коюш керек. Алыста жүргөндө сөзсүз кусалык сагыныч болот дегенде, Ооба. Сүйлөй албайт да Элмирбек мырзачы. Сүйлөбөйсүң Элмир, атаң куттукта. Азыр деп мына связь нормально эле, связь нормально эле. Сапар мырза, мына ошо өзүңүз маяк кыла бериңиз, анда ошо эмне жумуштарды кыласыз, ушул канча бала бар эми, Орозай эже деле айтты, бирок эми өзүңүз деле өзүңүз менен айтып койсоңуз болот. Ayılmalı. İki kızımız var. İki nevimiz var. Азыр сүйлөсүң. Bugün şu ayıldardın meyramına yakın törelip bana gelmişsin. Кош майрамдың, э? Бүгүн сиз эртең жеңемки. Куда каласа. Эми кандай таасирлендиңиз ушул программанын келишине, ушул программанын тартылышына? Мындай күтпөдүк эле, эми балам тыжыстан ушундай кылып неме кылыптыр, рахмат. Архив болуп калсын, жаш кезде ата эне менен бир элес, андан кийин Кудай буйрса жаш өткөндөн кийин дагы бир элес дегендей жакшы ниетти билдирип, жакшы бир иш-чара уюштуруп атат да, бул чын-чынына келгендечи. Ушул Элмирбек балаңыз тууралуу калгандар каякта балдарыңыздан? Балдарым мындай турат. Азыр сүйлөп берет, э? Ana kızım iki. Бир аз Элмирбек мырза ата энеңиз сөзгө жогорак эркен, бир аз бирок Орозай эже бир аз жакшы сөз сүйлөп берди. Азыр эми ушул учурдан пайдаланып ушул жолдошуңуздун туулган күнүнө арнап бир куплет ырдап койбойсузбу, бир жакшы? Кандай дейсиз? Бир куплет. Ашта сүрдөп берет аккордеон менен. Сиздердин ордуңуздаргабы? Анда аккордеон даяр экен, ага чейин анда биз сүйлөтө берели четинен, э? Мына келген конокторду гана ким баштайт? Сиз баштайт окшойсо. Мынакей ушул бүгүнкү күндүн урматына арналган каалоо тилектерди айта бериңиз. Ошол Сапарбай досун бүгүнкү туулган күнү менен досум. Ошол өмүрүң узун болсун. Ошол балдарыңа ушундай рахмат, ушунчалык эрежеге жеткирип, ушинтип уулдун урматын көр, кыздын кызматын көр досум. Азамат ошол жактан Россиядан иштеп, мынтип сыйлап, аяштылар менен бирге сыйлап атканына аябай кубанычтабыз. Өмүрүң узун болсун, ушул мындагы сен дагы өмүрүң узун бол, ушулардын пешенесине аяшың өтөн бактылуу болуп, ушулардын жакшылыктарын көрө бер досум, тойлорду бер. Ушул дастарконуң ар дайым жакшылыктарга жайылсын. Биз дос болуп, биз дагы сен менен жөйлөйлөр ар дайым. Ошол бир туугандарың менен, семьяң менен тынч бол. Ошол дагы каалоо. Айта берсиз, сөз түгөнбөйт дең, э? Рахмат, чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Сизге да рахмат. Элмирбекке дагы рахмат. Ошентип жакшы иштей берсин. Иштерине ийгилик, ар дайым аман болсун. Келип үйлөнсүн, жакшы ниеттери ишке аша берсин. Ошол заманыбыз тынч болсун, Кыргызстан тынч болсун. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Жакшы каалоо тилектерден кийин эжебизге сөз берели, э? Азыр бир катар сүйлөп алып туруп, анан байкебиз сүйлөп туруп ырдап берет, э? Кандай эми өзүңүз баштай бериңиз. Мына ушул бүгүнкү туулган күн ээлерине болгон жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз болсо. Бүгүн жездем туулган күнү экен. Жездем ден соолугу үчүн болсун, өмүр жашоо сак болсун. Эжем экөө уул кыздарды чоңойтуп койгон экен, ошолордон көрүп атат. Дагы шүгүр мына баласы сюрприз кылып, бүгүн ушинтип сиз заказ кылып бизди кубандырып отурат. Ар дайым ушул уул кыздарынын жакшылыктарын, ойлорун туулган уругу менен, жакын достору менен бөлүшүп жүрөсүн. Ошо аялдардын келе жаткан баардык аял затын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошо.
Чоң рахмат. Кийинки айымга кезекти берели. Ошол бүгүнкү туулган күн ээлерине болгон сөздөрүңүздү арнай бериңиз. Камиле отучтуу карындашы. Ой, Кызы десе. экинчи. Экинчи кызыңыз болосу. Бүгүнкү атамдын туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин бактыбыз ардайым аман болсун. Апам экөө биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп жүрө берсин ардайым. Ден соолукта болсун, иштерине ийгилик. Ата-энеме ыраазычылык билдирем, биз ушунча тарбиялап чоңойтконуна. Ошо дагы да биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп, неберелерди көрүп жүрө берсин, төрүбүздүн көркү болуп. Элмирбектин сюрпризи жактыбы? Жакты. Башкача өзгөчө болуп атабы мындай? Айырмаланып атабы башка беректерден? Бул тасма калтырып атат Элмирбек мырза. Эгер билген адамгачы бул архив болуп калып атат. Кана кийинки Күйөөбаланы сүйлөп кой. мени күйөө балам пайгамбарыбыз ыйлап турду айтайм, сиздерди келип калдым, кана сүйлөп коебуз. Күйөө бала туруп сүйлөйм дейт. Ата бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Эки дүйнө бар болуңуздар. Ушу ар дайым ден соолукта бала чакаңыздын күнүн күчүңүздөр, кыз чыгарып, келин алып. Ушу куттуктоо ушу. Эртеңки 8 март майрамыңыз менен. Кайненесин куттуктады эртеңки. Мына кийинки куттуктай тургандар, мынакей. Келиңиз. Мындай буга чейин айтпай жүргөн сөздөрүңүздү кош айтып бериңиз, эми ушул учурдан пайдаланып жудашаңыз. Туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым биздин пешенебизге бара бериңиздер. Апа 8 март майрамыңыз менен сиздин да ар дайым биздин жакшылыктарыбызды көрүп, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Элмир, сага да рахмат укам. Жакшы иштеп жүрө бер, жакшы окуу. Ошо заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун. Баардыгыбыз тынчылыкта жашай берели. Рахмат, чоң рахмат. Кийинки баласын сүйлөтөлү да, анан жогору жактагы аксакалга сөз берели. Атамдын туулган күнү менен куттуктайм. Бар болсун биздин пешенебизге. Сиздерге айым рахмат. Ушинтип келип тартып кеткениңиздерге ийгилик иштеңизге. Ушуну чоңойтуп алып койгонуна ыраазымын. Эртеңки 8 март майрамы менен куттуктайм. Ошо. Деп бир ырдап койбойсузбу? Ырлар барбы мына ата-энеңизге арнаган бир жакшынакай болгон? Орусча болсо деле боло берет, кыргызча болсо деле боло берет. Койду англисче болсо деле боло берет деген. Бул сюрприз. Биз күткөн эмеспиз. Эч ким деле билген эмес. Бир тогон агаңыз да Элмирбек, Ушул Элмирбек балаңыздар мынакей Ораза эже ушунчалык башкача ойлонгон бала экен. Мындай кыргызча ойлонгон бала экен да, мындайча, мындай аябай мындай каада салты, мындай ал жак бул жакты тегиз алып кеткен бала экен да. Бул атанын тарбиясы болсо керек, апанын тарбиясы болсо керек, бул эми бардык балдарыңыздарда болсо керек мындай нерсе. Бирок өзгөчө мындай ата-эненин кадырын сыртка чыкканда билет да. Мисалы өзүнүн сөзүнүн айтымына караганда Элмирбек мырза ушул жакынкы күндөр эле чыгыптыр, ушул сырткачы. Окуусун аяктаганбы, ушундай өзүнүн маалыматына караганда же окуусу дагы бар. Турмуш тиричиликти мына жаштайынан жоон териси менен сезип, мындай ата-эненин кадырын билген баланы тарбиялаганыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык. Эми мына ушул уруксатыңыздар менен алдыңыздардан өтүп турайын. Мен ушул аккордеон чагабызга сөз берип туруп, андан кийин бир жакшынакай чыгармасынан угалы. Ассаламу алейкум. Бүгүн ачылтоо менен ошо Сапарбай досум болот. Бирге окуп, бирге чоңоюп, чоң өскөнбүз. Ошо Элмирбек уулум алыста болсо да ошо ата-энесин эстеп, бүгүн куттуктап, онун үстүнө кош майрам болуп калды. Сапарбай досум да ошо 8 марттын алдында туулганда, жылда ошо шылтоо менен отурабыз. Бүгүн да биз айыл деле отурчу элек. Башка сюрприз кылып турду Элмирбек. Молодец, рахмат болун. Алыста жүрсөңөр ошо ата-энеңи эстеп, кийинтип отурасың.
den soolukta бол, иштериң алга жүрсүң. Ар дайым ошо туугандарың менен бирге болуп жүрө бергиле. Ошо ата-апаң да тынч болсун, силердин кызыңарды көрсүн, жакшы күнүңөрдү көрсүн. Досум менен сага ошо каалоорум чындын соолук, өмүрүң uzun болсун. Ошо бала чакаңызды көрүп, эки дүйнө Алланын жакшылыктары болсун да. Ошо менен бирге Аяш кыздарым, баарыңар келе жаткан эртеңки жаз майрамы, 8 март майрамы куттуктайм. Баардыгыңар ден соолукта болгула, өмүрлүү болгула, ошо Алланын жакшылыктары болсун. Эми досум сага сюрприз кылып, ошо өзүң жакшы көргөн апа акем кайда, мен кайда деген ырды өкөлө ырдап коелучу. Мен досум күтүп атат. Ана билгендер кошулабыз, билгендер. Орозай эже Сапар аке бардыбыз, Şöyle varayım mı? Келе бериңиз, Жок, сиз кошулуңуз. Şöyle otur. Akşamdan canlı geçti. Apakem sapırdı. Adırdan boylu geçti. Apakem kayda nem kayda. Adım olsun cem kayda. Bu vakit ötüp taşma. Utabay düğün alayla. Apakem kayda nem kayda. Adım olsun cem kayda. Bu vakit ötüp taşma. Utabay düğün alayla. Utabay
Ой, рахмат. Сапар агабыздын үнүнө таан бердиңиздерби? Ырдап жүргөн окшойт а мурда, Өз автосы эле бар. Айже, ырдап жүргөн окшойт а? Ушундай сонун. Аябай ырдаган эле, ошону эстендик азырчы. Өзү негизи эстеп турган жакшы, артка кылчайып турган да жакшы турабы? Бул ырлар просто эксклюзив, просто бул ырларды кийинки муундар тилекке каршы унутуп бараткандай сезилет. Бирок бул ырларды ушул жаш 40-50дөн ары ашкандан кийин ырдоо бул ден соолукка өтө пайдалуу деп дагы айтып койсок болот, туурабы? Чындыгын, дешалгы чындыгын. Элмирбекке дагы тиешелүү болуп кетти да, апасын сагынып жүрөт. Элмирбек мырза башында биринчи биз менен сүйлөшкөндө эле өзүнүн ушунчалык кусалыгын, ушул сагынычын билдирген. Апам менен атам аябай жакшы көрөм дегем. Баягы 8 март майрамын утурлап баардыгын куттап келаткандыктан ушул дароо эле биз Орозай межени сураппыз. Бирок Орозай меже Сапар аке экөөңүздөр бир муштумсуздар да, бирдейсиздер. Эч кандай айырмасы жок. Мына ушул Элмирбек мырзанын тилеги мына ушундай орундалып атат. Элмирбек мырзанын эмес, балдар кыздарынын тилеги бул жерде отурганы, баардыгынын атына ушул сюрприз мен энем деген программага камтылганы бул баасы жок чексиз белек деп эсептесек болот. Кудайым буйруса, мына ушундай жакшынакай болгон бир туугандарга, мына ушул 4 балаңыздын, андан кийинки неберелериңиздин жакшылыгына чуулган жүрө берсеңиздер, 80-90-100га чыгыш эч көп эмес деп. Бир жакшынакай бир ниет билдирели. Эми бир жакшынакай ушул азыр канча балаңыздар сыртта жүрөт, канча буякта жүрөт? Бирөө эле жүрөт да, мына ушул алыста жүргөн Эмирбекке бир жүрөктөн чыккан батаңызды берсеңиз болбойт. Анын аягында бир абыз дагы бир баштап берет. Андан кийин программаны жыйынтайбыз. Элмирбек мырза, дуа кылып атат атакеңиз, колуңузду көтөрүңүз. Тынчылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Дайыма şu жакшылыктарда, сой үстүндө дайым жакшылыктарда бири-бирибизди көрүшүп, ушинтип ойноп жүрө берели. Балама ham ден соолук берсин. Жакшылыктарда жүрө берсин. Алыста сапары байсал болсун. Жакшы иштеп алдыбызга келсин, жакшы. Аман эсен, айры аман келсин. Бир болбой, экөө болуп келди улум, рахмат. Мантип сен тоюңда жыргайлы. Там жакшылыктарыңа жыргайлы улум, молодец. Жакшыларды таап, ата-энелериңизди сыйлап жүрө бер улум. Молодец. Аябай ыраазы болдук мына. Айышларың отурат. Ашкашы балам ушу сен жакшы болуп деп жүрөм. Молодец. Ошону сен мына Орозгүл менен Сапиш тарбиялаган балдар мына Азамат. Баарыңар ушундай болду, кыздары дагы, балдары да Азамат. Мына тынч бол, аман жүр. Ден соолукта. Энекебиз да Элмирбекке бир жакшы тилектер кошсоңуз. Мен Элмир, ден соолугуң болсун, рахмат. Бизге ушинтип сюрприз кылганыңа ден соолугуң болсун, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Жакшы иштеп кел, окууң жакшы аякта. Ушинтип бизди жакшы сыйлап жүрө бер. Сага да чоң рахмат балам. Көптүн көйлүн катарында Аллахым эки дүйнө бактылуулукту берсин сага дагы. Ушинтип ар дайым жакшылыктардын үстүндө күбө болуп жүрө берели. Жерде отурган күйөө балам, кыздарым, аяштарым силерге да чоң рахмат. Бизди ушинтип сыйлап келгениңерге, силерге да ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ар дайым тынч болуп, заманыңыз тынч болсун. Сизге да чоң рахмат. Ушинтип убактыңызды бөлүп келгениңизге, сизге да үй бүлөлүк бакыт, ишиңизге ийгилик. Ушу тынч болойлу, заманыбыз тынч болсун. Рахмат. Омин, Элмирбек мырза, мынакей жакшынакай болгон ата-энеңиздин дуасы кабыл болсун. Омин. Аман болуңуз. Кудай буйруса, мына сиз ата-энеңизди аябай таң калтырдыңыз. Мен ушу ата-энеңиздин жанында туруп, мен албетте биз сезебиз, тургандардын баары арай көз чарай билип атат. Ушунчалык көңүлдөрү көккө көтөрүлүп, Сапар акебиз ушунчалык жарылайын деп калды, мына аз калды мынакей. Мындай сиздин бул менин энем программасы, сиздин баасы жок программа, баасы жок белек болду деп эсептеп коеюн, мынакей. Менин энем программасы мына ушул кезектеги ата-эненин дагы жакшынакай болгон сүйүнүчүнө ортоктош кылуу менен ушундакай өзүнүн туулган күнүн тосуп аткан Сапар акебиздин жана Орозайым эжебиздин эртеңки келе жаткан 8 март эл аралык айымдардын майрамы менен куттуктап
Ал арада мына ушул иш-чараны өзгөчө сюрприз менен уюштурган алыста жүргөн Элмирбек мырзага аманчылык, ден соолук тилейли. Рахмат баарыңыздарга. Азыр кезекти мына ушул агабызга берсек, дагы бир ыр менен ушул программаны жыйынтап берсин. Анда берсе ушул атанын насааты деген ырды бу Элмирбектин тоюндарда илдеп жүрдүк эле. Ошону азырларды аптап турушат. Элмирбектин тоюнда ушул программаны коюп берсеңиздер да болот. Баарыбыз кошулабыз, Kaslarına okudum, yüreğim ancakta Büyüdüm, yer oldu Bizli boyuzun gözünden Büyüdüm, yer oldu Bizli boyuzun Basarsın dolurdu tüzleri Baktılı buluğu çöngürlü Yenildin adamının kaderi Neresin balalı bulundu Yenildin adamının kaderi Neresin balalı bulundu Yaşızda süzülür Gönlümün gönlüsün Dünya yok olsa çok olsun Yadım var olsun benim Dünya yok olsa çok olsun Uyanır var olsun benim Dünya yok olsa çok olsun Uyanır var olsun benim Uyanır var olsun benim Урматтуу Сапар мырза, Орозай эже, мынакей ушинтип Элмирбек мырзанын туунулуңуздардын уюштурган сюрпризи дагы мына ошентип аягына келип жетти. Албетте, муну менен эме демекчибиз, мына сиздердин ар бир айткан сөзүңүздөр, балаңыздардын сиздерге жасаган мамилеси кийинки муундар үчүн сабак болуп калсын, сабак болуп калсын. Ата менен баланын ортосунда мамиле ушундай болсун, апа менен баланын ортосунда мамиле ушундай болсун. Жакшы туруңуздар, кайраттуу болуңуздар, азыр жапжаш экенсиздер. Андыктан мына ушундай ийгиликтериңиздер, жакшылыктарыңыздар көбөйө берсин. Тойлоруңуздар улана берсин, Кудайым буйруса. Бул Менденем программасынын максаты ушу Элмирбек мырзанын тоюнда да кызмат кылалы, Кудай буйруса. Тынч болуңуз Элмирбек мырза, тынч болуңуз. Жакшы жүрүңүз, мына урматтуу көрүүчүлөр. Москвадан баласы Элмирбек мырзанын ата-энесине болгон курсалыгы Менденем программасы менен чуулганып жыйынтыкталды. Жакшы туруңуз, жакшы туруңуз. Рахмат сизге да. Аман болуңуз. Азаматсыз. Рахмат. Силерге да рахмат. Көрүүчүлөр, урматтуу Менденем программасынын
катталуучулары, сүйүктүү катталуучулары, мына ушул азыр назарыңыздарга ушул Сапар абабыздын, атабыздын деп кое берелеми, акебиздин деп кое эле, мына жапжаш үй бүлө экен, Орозайым эжебиздин жакын туугандары, кыздары өздөрүнүн сарпайларын кийгизип, ушундай кийгизүү аземинде сиздердин назарыңыздарга урмакчыбыз. Акана өзүңүздөр баштай бериңиздер. Сарпай кийгизүү аземи. Жолук салмай, мынакей жакшынакай болгон жолугун, андан кийин Орозайым энебизге жакшынакай куртка, жазгы курткалары менен куттуктайбыз. Жамгыр жаганда суу өтпөсүн. Сарпай кулук болсун. Сарпайың күзгө жетсин, өзүң жүзгө жет болсун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул да болсо ата эненин балдарынын ортосундагы мамиле, мына ушундан артык болбосо керек, мына ушундай чек менен ушундай өңүттө улана берсин деген тилекте менин программасы дагы максат койгон. Ушул учурдан пайдаланып, ушул менин программасы сиздерге жактыбы? Жакшы экен. Жакшы. Сәл бизде күтүлгөн жерден келип, неме болуп калдык да. Даярданбай калды. Анан эми сизге да чоң рахмат. Ден соолук берсин сизге дагы. Ушинтип элдин кызматын кылып жүрө бериңиз. Сизге дагы үй бүлөлүк бакыт, бала чакаңыздын күнүн күчүн көрүңүз. Ар дайым ушундай жакшылыктарда иштеп жүрөбүз. Чоң рахмат келгениңизге. Мен айтканыңыз келсин, Сапар мырза, туулган күнүңүз менен Орозайым эже эртеңки 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, жакшы туруңуздар. Рахмат сизге. Жакшы. Рахмат силерге да. Буйруктуңар жакшы. Рахмат. Элмир өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым биздин пешенебизге апам экөөңүздөр бар болуңуздар. Биздин жакшылыктарыбызды көрө бериңиздер. Биз сизди жакшы көрөбүз. Апа, сиздин эртеңки 8 март майрамыңыз менен. Дагы эмне десем? Элмир, сен дагы жакшы ден соолукта бол, жакшы оку. Биз күтүлбөгөн сюрприз болуп калды. Эртерээк айтып койсо жакшы, даярданып турмакпыз. Бул эми сюрприз. Биринчиден ушундай болот, ширин болот аябайчы. Кийин жагымдуу болот. Кудай буйруса, мына ушул Элмирбек иниңиз болобу? Ооба. Иниңиз, мына ушундай сюрприз уюштуруп, мына сиздердин башыңыздарды кошуп, сөзүңүздөргө сөз кошуп, мына ушул ата эненин жүрөгүнө бир аз мындай жакшы бир маанай тартуулап, жүрөгүн бир аз козгоп дегендей, сагынып, мына сүйлөп аткан ата экебиз бир аз ыйлай берейин деп, бир аз өзүн кармап турду, бөсөрө эркек да. Бирок аябай сагынган абалын көрүнүшүн көрүп турдук көз көзүбүз менен. Рахмат сиздерге дагы. Качан акыркы жолу апа мен сизди сүйөм деп айттыңыз? Мен эсимде жок. Анда азыр ушул элдин көзүнө мына ушунча миллиондук аудиторияга. Апа, ата, мен сиздерди жакшы көрөм, мен сиздерди сүйөм. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Ошол. Көп жашасын, ден соолуктар болсун, оорубасын эч качан, Ооба, канча сөз айтсам дагы жеткириш кыйын. Жеткириш кыйын, кем. Негизи сиздин жүрөгүңүздө. Рахмат. Сөз менен айтып жеткизе албайм. Сөз менен, туура айтасың. Урматтуу көрүүчүлөр, жекече отуруп, бир аз жекече маектешип атабыз. Мынакей жанында кызы дагы бир өзүнүн жана калган каткан сөздөрүңүз болсо дагы айтып койсоңуз болот. Ата, бүгүн туулган күнүңүз менен.
толкунданып кетти. Атасын аябай жакшы көрүшөт, балдар кыздары дагы. Албетте апабызды биринчи орунда жакшы көрөт, Ороза эже. Мына ушундай, мындан өткөн бактылуулуктун өзү жок болсо керек. Балдарыңыз сонун болуп эркелеп отурат, туурабы? Алыста жүргөндө Элмир мырзаны көрдүңүз. Зорго. Биякта ыр той болуп атса, келгиси келип турат, но бирөө айла жок. Ыйлагысы келип турат, но айла жок. Не кылат? Кудай берсе, аманчылык, денсаулык берсе, алда келип, Кудай берсе, сиздерди дагы башкача сюрприз менен сүйүтөт. Кудай кааласын. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, Сапар акебиз менен Ороза эжебиздин бүгүнкү салтанаты кийинкилерге сабак болсун. Амин. Сиздердин да ушундай ата-энеңиздер болсо, эртең кеч болуп калат. Бүгүн шашыңыздар кутуктаганга, көңүлүм көтөргөнгө. Рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, денсаулык, заманыңыз тынч болсун. Ар дайым ушинтип кыргыз кызматын кылып жүрө бериңиз. Мынакей урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда дагы бир үй-бүлөнүн ушундай сүйүнүчүнө ортоктош болдуңуздар. Ата-энебизди сыйлайлы, ата-энебизди көзү тирүүсүндө урматтайлы, барктайлы, даңктайлы, мактайлы дегендей жана башка. Себеби алардын таман алдында бейиш турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.